Экинчи дүйнөлүк көчмөн оюндарынын алкагында уюштурулган Көчмөндөр ааламы фестивали өз ишин жыйынтыктады. Фестиваль 4 күн катар менен өтүп, бул убакыт аралыгында көчмөндөр маданиятын 2000ден ашык адам чагылдырды. Ал эми келген меймандардын саны 100 000ден ашты. Эмесе көчмөндөр ааламы эмнеси менен эсте калды? Ысык көлдөн Гүлнара Касымбекова айтып берет. 4 күн 4 түн. Бұл уақыт аралығында көчмөндөр ааламына келген меймандар жана ордолордун өкүлдөрү зериккен жок. Анткени 4 күндүн ичинде далай концерттик программалар, оюн зооктор, улуттук оюндар ойнотулду. Кыскасы, программанын мазмуну өтө эле бай болду. Төрт күндүк программада көчмөн турмуштун кайталангыс көрөңгөсү, ата бабадан калган маданий байлык көрсөтүлдү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кушоосу Кыргыз жеринде кесилгени окустук эмес. Кыргыздар көчмөндөр цивилизациясынын башында турган байыркы көчмөн элдердин бири. Мына быйыл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда экинчи ирет өтүп жатат. Жыл өткөн сайын көчмөндөр оюндарына дүйнөдө кызыгуу артып, катышуучулардын саны өсүп келе жатат. Кырчын жайлоосуна орун очо калган кыргыз айылдар, андагы жасалгалуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери, кыргыз кийимин кийип каалгый баскан кыз жигиттер, аксакалдар көчмөн элдин көрөңгөлүү маданиятынын уңгусун түздү. Ананда булар үчүн 8 номинация боюнча сынак уюштурулуп, баш байге ээлерине акчалай сыйлыктар, диплом тапшырылды. Экинчи орун Ысык көл облусу, экинчи даражадагы диплом жана 30 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланмакчы. Боз үйдү 10 мүнөт 16 секундта тиккен ысык аталыктар сынакта баш байгени имерип кетти. Биринчи балыш үчүн биздин жумушубуз боз үй менен болгондуктан баардыгыбыз ар кимибиз өзүбүздүн жумушубузду туура так аткаргандыгы үчүн команда бул общий команданын жалпы иши. Ал эми боз үйдүн жасалгасы боюнча уюштурулган сынакта нарындан алып келинген кыргыз үйү гран-прини алды. Чындыгында бул ордо көчмөндөр оюндарына жана тарых менен маданият жылына шайкеш жасалган. Ичи тышы дебей көчмөн элдин ат, төө менен көчүп бараткан элеси берилген. Ананда ичиндеги жерге төшөлгөн шырдакта оюткулуу кыргыз элинин баскан жолу элестүү жасалган. Тарых камтылды. Мына морекел оюн алсак, баштапкы мына точкадан башталып, акырындап көбөйүп, өсүп, мына могу жерде 5 болсо, андан кийин 8, анан 10, анан болуп отуруп, көбөйүп, кыргыз эли акырындап өсүүсү, анан саймалуу ташка жетиши. Жанакы биздин азыр тарыхыбызда бүт тарыхта таштардын бетинде саймалуу таш эмес бар эмеспи? Эстелиги мына могу айланасы бүт саймалуу ташка арналды. Мындан тышкары улуттук тамак-аштардын театрлаштырган программанын акындар айтышы, тарыхый инсандардын баскан жолун сүрөттөгөн чыгармаларды сахналаштыруу, кол өнөрчүлүк, каада салт, этно кийимдер, экспонаттар боюнча аймактар арасында уюштурулган сынакта мыктылардын мыктылары аныкталды. Ошондой эле фестивалды уюштуруу жана программаларды жогорку деңгээлге жеткирүүгө салым кошкондор өкмөттүн ыраазычылык каттарын алышты. Мындан ары дагы билимиңизди, жөндөмүңүздү жана тажрыйбаңызды жумшай берет деп ишенем. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков. Сыйлыгыңыз кут болсун агай. Ошентип кырчын жайлоосуна тигилген боз үйлөр четинен чечилүүдө. Бирок Ысык көл облусунда алар тиккен кыргыз үйлөр бүгүн алынбайт. Гөлдүктөр үй ээси катары меймандарды сый сыпаа менен узаткандан кийин ордону чече баштайт. Бирок келген элдин кеткиси жок. Бери сүрөткө түшүп атса, башкалар ат менен жайлоонун таза абасында дем алууда. Ал эми иш-чара үчүн жасалган дарбазалар, кароол дөбөлөр, хан ордонун орду бузулбайт. Дагы кошумчасы кошулуп, улуттук маанидеги иш-чараларды өткөрө турган жайга айланат. Гүлнара Касымбекова, Элдер Асанбаев, Коомдук 1 канал, Ысык көл облусу.